Туруңуздар. Отырыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу сот отурумунун катышуучулары. Сот отурумун ачык деп жарыялайм. Сот отурумунда Жаран Жорокуловдун кайрылуусунун негизинде судьялардын статусу жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 15 беренесинин 3 бөлүгүнүн 3 абзацы жана 17 беренесинин 2 бөлүгүнүн конституциялыгын текшерүү иши каралат. Иш Конституциялык палатанын кворуму бар курамында каралат. Сот отурумунун төрагалык кылуучусу Мамыров, катчысы Жолгокбаева. Салим Айтбаевна, сотко чакырылгандардын келиши тууралуу маалымат берип койсоңуз. Бүгүнкү сот отурумуна жоопкер тараптан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин өкүлдөрү Мунарбек Ирматович Сыдыков жана Орозобек уулу Максат, ордуңуздардан токтоңуздар. Башка жактар Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын өкүлү Жыргал Нуржановна Мурзалиева, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлү Максатбек Кульчурович Эсеналиев, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун өкүлү Маргарита Насыркановна Сапияновна, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин өкүлү Чолпон Аскарбековна Бекбашева, жоопкер тараптан Жаран Максатбек Мергенбаев Жорокулов жашоо шартына байланыштуу сот отуруна катыша албаганын Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын конституциялык мыйзамына ылайык арызында жана ооз-2 билдирген. Урматтуу сот отурумунун катышуучулары, эгерде кайрылуучу тарап келбеген болсо, бул ишти кароого тоскоолдук болбойт. Ошон үчүн ишти улай беребиз. Жогорку Кеңештин өкүлдөрү Мунарбек Ирматович Сыдыков трибунага өтүп өз жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Фамилия, аты жөнүңүз, иштеген жериңиз, ишеним каттын негизинде келдиңизби, эмненин негизинде келдиңиз, ошол жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Мен аты жөнүм Сыдыков Мунарбек Ирматович, Жогорку Кеңештин төрагасынын тарабынан кол коюлган ишеним каттын негизинде Жогорку Кеңештин өкүлүмүн. Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламент боюнча комитетинин экспертимин. Документ боюнча суроо жокпу, коллегалар? Отура бериңиз. Кийинки Жогорку Кеңештин өкүлү Орозобек уулу Максат. Сиз дагы маалымат берип коюңуз өзүңүз жөнүндө. Саламатсызбы, урматтуу судьялар жана төрага. Менин аты жөнүм Орозобек уулу Максат. Иштеген жерим Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин аппараттын юридикалык бөлүмүн эксперт болуп иштейм. Ишеним кат төраганын атынан кол койгон. Документтер боюнча суроолор барбы, коллегалар? Туулган жылым 1990 жылы 25 июнда төрүлгөм. Жашаган жерим Бишкек шаары. Рахмат, отура бериңиз. Башка тарап катары бизде президенттин аппараты дагы тартылган. Жогорку сот, жогорку соттун алдындагы мектеп жана ошондой эле өкмөт. Азыр жогорку соттун президенттин аппаратынын өкүлү Жыргал Нуржановна Мурзалиева. Өз жөнүңүздө маалымат берип койсоңуз. Менин атым Мурзалиева Жыргал Нуржановна, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн эксперти болуп иштейм. Туулган жылым 1972 жыл 9 май. Ишеним кат президенттин аппаратынын жетекчисинин 2018 жылдын 19 ноябрындагы буйругуна ылайык берилген. Рахмат, отура бериңиз.
Өкмөттүн өкүлү Гүлчөрөев Максат Гүлчөрөевич, өз тууралуу маалымат берип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу судьялар. Менин аты жөнүм Есеналиев Максатбек Гүлчөрөевич. 1979 жылдын 6 февралында төрөлгөнмүн. Жашаган жерим Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары болуп иштейм. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу соттук өкүлчүлүк борборунун 2018 жылдын 10 октябрында берген ишеним каттын негизинде өкмөттүн атынан чыгып жатам. Рахмат. Рахмат, отура бериңиз. Кийинки катышуучу жогорку соттун өкүлү Сапиянова Маргарита Насаркановна. Маалымат берип койсоңуз өзүңүз жөнүндө. Саламатсыңарбы. Менин атым Сапиянова Маргарита Насаркановна. 70-жылы 27 мартта төрөлгөм. Жашаган жерим Бишкек шаары. Бул Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун аппаратынын мыйзамдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм. Бул жерде Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан берилген ишеним каттын негизинде катышып жатам жогорку соттун атынан. Рахмат, отура бериңиз. Кийинки катышуучу жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин өкүлү Бекбашева. Маалымат берип коюңуз. Саламатсыздарбы, менин атым Бекбашева Чолпон Аскарбековна. 1985 жылы 16 июнда төрөлгөм. Сот адилеттигинин жогорку мектебинин башкы адисимин. Рахмат, отуруңуз. Жогорку кеңештин өкүлдөрү, туруңуздар. Сиздерге сиздердин укуктар жана милдеттериңиздер түшүндүрүлөт. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун конституциялык палатасы жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык сот отурумунун жүрүшүндө сиздерде төмөнкү укуктар бар. Делилдерди берүүгө, делилдерди иликтөөгө катышууга, процесстин жүрүшүндө келип чыккан бардык маселелер боюнча жүйөлөрдү жана пикирлерди билдирүүгө, корутунду сөз сүйлөөгө, өтүнүч билдирүүгө, судьяларга ооз-эки жана жазуу жүзүндө түшүнүктөрдү берүүгө, берилген сунуштамалар жана өтүнүчтөр боюнча өз пикириңиздерди айтууга. Жоопкер тарап мындан тышкары кайрылуучу тарап койгон маселелер боюнча ага макул болуу, жарым жартылай макул болуу же макул болбос пикирин айтууга укуктуу. Өз укуктарыңыздарды ак ниеттүү пайдаланууга милдеттүүсүз. Сотко атайын жалган маалыматтарды берүү конституциялык палатанын урматтабагандык катары бааланат жана мыйзам боюнча жоопкерчиликке алып келет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун конституциялык палатасы жөнүндө конституциялык мыйзамдын 36 беренесине ылайык судьянын жана судьялардын катышуусунун алдыруунун билдирүүгө укуктуусуңар. Сиздерге укуктарыңыздар түшүнүктүүбү? Милдеттериңиздер түшүнүктүү. Сунуштар, өтүнүчтөр барбы? Жок болсо анда отуруңуздар.